100 kişiden kemi öy var. Mına 275 tütün eken moyakta kalır. Barusqa dokument gerek de çoğulalı da em. Ofisi barsak жақсы. Анан чыгып алып bir 50 kişi барганда принимать болбойт андай. Мына баягы 10 эле киши бардык мурда күнү. Бизде уккан да жок эч ким. Эртең күнү бана жаштар балдарыңар чоңоет, паспорт ала албайсыңар, митирка ала албайсыңар, үйлөнсөңөр, келинчегиңерди учетко отургуза албайсыңар. Калыс Ордо жаңы конушуна жашаганыбызга мына 15 жыл болду. Решение менен, постановление менен алганбыз, айыл өкмөтүнөн сатып алганбыз. Мына 10 киши К деген 745 К меники, например, үйүмдүн номери. К деген менен эле бир да жерден документ ала албай атабыз. Мына госрегистрге барсак, мэрияга жиберет, мэрияга барсак, архитектурага жиберет. Мына 2-3 күн мурун 10 киши чогулуп алып архитектурага бардык. Биз мындай маселе ушунда 750 бар бетен. Бар экен. Мына булардын үйү бул болсо, жол бул биздин үй 14. Маселе биягында турбайсың. Биздин ген план чыгыптыр. Трансформация эпак эле болуптур. Бирок ошо ген планга акча которулмайынча берилбейт деп кайра биз госрегистрге бардык. Госрегистрге барсак, аяктагылар мэрия чечет дейт. Ушинтип эле бизде топтой нары бери тепкилеп атышат. Эл катары чек алып, 2009 үй салып, ошодон бери ушул жерде жашап келатам, 15 жылдан бери. Колубузга дүкөналы квартальный болчу, ошол мезгилде решение берген $100 $200 сатып алганбыз. Мына ошодон бери ал решениялар фальшивый чыгып, документтерибиз жок, балдарыбызга документ ала албай атабыз. Шайлоолордо бүт үйлөргө келишет. Шайлоолордо күн түн койбой, шайлоолордо биздин паспорттор иштейт, бар жок иштейт. Эми шайлоо келе атат, мына шайлоодо болсо жалаң ушу биз мынантип коебуз, биз анантип коебуз, жасайбыз. Убада боюнча эле келе атат да, убада бирок аткарылбай атат, бир дагы аткарылбай атат. Ушу биздин 2013-жылдан бери сунушубуз ушу кызыл китеп. Бир жерге барсаң өчүрөт, кыйналып өчүрүтүң жеткенде кызыл китебиң жок. Квартальныйга барсак айыл өкмөткө түртөт, айыл өкмөткө барсак акимчиликке. Мен акимчиликке кирдим жакында, акимчиликтен кат түрүндө жооп алдым. Сотко кайрылгыла, биздин колубуздан эч нерсе келбейт деди. Мэрияга кат жүзүндө кайрылып эле, алар болсо гос архивке баргыла. Жакында караштырабыз деген жооп берди, башка эч жерден жооп ала албай атабыз. 2008-2009 келип, госрегистрден кыздар келип, 2 кыз келип ченеп кеткен көчөбүздү. Мен ошо 18-көчөдө турам. Алар менен чогуу ченешкем. Чай ичип кеткен, атайын чай кел ичкиле деп чай берген. Анан кандай эле улар жанагы эмеге киргизип ишкенин билбейм. Кыздар архитектура барса ал айтты, силердики красный зонада экен деп. Документ бербей атыр. 1000 метр дейт, 200 метрлигин сан эпидстанциядан чечилет дейт. Мусорго каратат. Түшүнүксүз болуп атат. Же бул жерде акча ойноп атабыр ол. Же мурунку кескен айыл өкмөтү ген план немесине акча төгүлбөй алганбы? Ушу түшүнүксүз болуп атат. Ушуну бир колуңардан келсе чечип берсеңиздер. Налог төлөп атабыз, свет төлөп атабыз, мусор төлөп атабыз. Мына азыр светтин квитанциялары келди, 8-не чейин төлөбөсөңөр сразу өчүрөт. Баштары оорубайт, документ берерде булардын башы ооруп атат. Светти төлөтөрдө башы оорубайт, азыр могу кышты карабайт, кыйналып атканды карабайт эч ким. Мэрияга эле баш келип, акимге чечип